Садыр Жапаров Абу-Дабиге иш сапар менен барат. Бул тууралуу өлкө башчысы Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мохаммед Аль-Мазруи менен жолугушууда билдирди. Кыргызстанга энергетика, айыл чарба, туризм жана инфраструктура чөйрөсүндөгү ири араб компанияларынын өкүлдөрүнөн турган делегация келди. Алардын арасында DP World, Masdar, ADQ, Абу-Даби өнүктүрүү фонду, Royal Group, Ирс Heritage, Fresh Harvest сыяктуу ири компаниялардын жетекчилери бар. Жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров кыргыз тарап Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Мухаммед бин Заид Аль-Нахаяндын Кыргызстанга келишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын кошумчалады. Мындан сырткары, президент жакын арада Абу-Дабиге расмий сапар менен барууну пландап жатат. Жапаров эки өлкө кызматташтыгын чыңдоо жана тереңдетүү максатында Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттарынын дипломатиялык өкүлчүлүгүн ачуунун маанисин белгилеген. Элчиликтин ачылышы Кыргызстандагы Эмират бизнесин шыктандырып, анын ийгиликтүү иштешине шарт түзөөрүн айткан. Түркиянын Анкара шаарында Айкөл манасынын айкели орнотулду. Түркиянын Анкара шаарынын Keçiören районуна Айкөл манасынын айкели орнотулду. Айкелди ачуу иш-чарасы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлдү. Айкелди орнотуу демилгесин Кыргызстандын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев көтөрүп жалпы эл колдоду. Айкелдин өзү 6 метр, жезден жасалган. Астындагы негизди кошкондо 10 метрден ашат. Иш-чарага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен катар жергиликтүү муниципалитеттин башчысы Тургут Алтынок, Акими Огур Булут жана дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн 30дан ашуун элчилер жана элчиликтердин өкүлдөрү, Анкарадагы мекемелердин өкүлдөрү, Түркиядагы мекендештер жана басма сөз мүчөлөрү катышты. Эр Манас айкелинин ачылышында сөз сүйлөгөн Keçiören районунун мэри Тургут Алтынок Манас эпосу биз бала кезибизде окуган эпос. Манас эпосу тарых жана адабият китептерибизде окулган жана бул дүйнөдөгү эң узун эпос. Бир жагынан мамлекеттик башкаруу, экинчи жагынан адамдык башкаруу, адамдык баалуулуктарды сүрөттөө. Бул 840-жылы түптөлө баштаган жана ушул күнгө чейин жеткен эпос. Жолдо айтылгандардын канчалык туура чындык экендигин убакыттын өтүшү жана түшүндүргөн дастан болуп саналат, деди. Кыргызстанда 12601 адам коронавирусга каршы эмдөө алды. Өлкөдө сутка ичинде 12601 адам коронавирусга каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинен 5148 адам вакцинанын биринчи дозасын, 7453 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 690997 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 463430 адам экинчи компоненти менен эмделди.